Ушул арыктан ар жагы Тажикстан, бери жагы биз, Кыргызстан. Үйдүн ичинде эч нерсе калганыбызды полный күйгөн. Документтер дагы. Документтер да күйдү, үйдүн документтери да күйдү. Биз болсо өзү мына 2-3 жылдан бери энди жашоодун нугуга түшсөк, биздин жайыбызды дагы жылдырып эме кылып атат. Мисалга мен үйүм границада турат, мен үйүм барып көрсөңөр, бүтүн баягыча СССРдин картасы болуп калган, трешина болуп эме. Үйлөр сонун салынып, абал тынч. 2022 жылы шейит кеткен батырлардын урматына бул жака аларды эскерип, эстелик коюлган. Жылда буларды эскерүү кечесин өткөзүп турабыз. Сиз болгондо өтпөйсүзбү? Булар бул кишилерди азыркы өтүп баратып сүрөттөрдүн аттарын окуйсуз да. Анан кандай ойлор келет сизде? Эми Кыргыздын чеби болуп тургандан кийин эли журтубузга ант бергенбиз биз. Ошо антка бекем туруп жүрөбүз ушул жерде кызмат өтүп. Ошол эле антына бекем туруп ушул куралдаштарыбыз да шейит кетти. Асты 7 кабат полиэтилен менен салынып, жасалма жол менен курулган көл экен. Бул жерде болжол менен бир 14 түтүн болгон. Бул жерде тажиктер жашап. Мына турган лоток условный граница болчу. Могул тосмонун бул жагы Кыргызстан, ушул абабыздан башталат, а бул жагы Тажикстан. Кыргызстан менен башталчу ушул. Анан тажиктер менен канча жылдан бери ошол жерде жашадыңыздар? Эми катташып калган тажиктер бар беле? Ооба. Той марекелер кылчубуз да. Чогуу. Той марекеде биз тажиктер кылса тажиктерге барат элек, тажиктер кыргыздарга келсе кыргыздарда конок кылат элек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Мен турган жер тарыхый жер. Анткени бул жерде канча мекендештерибиз, канча элдерибиз, эли журтубуз деп өзүнүн жанын берген жер. Баткендеги эң мындай эки эл биригип ушул жерде кызмат кылып, мындай тарыхый бир жер көпчүлүк учурда. Мен турган жер бул Баткендеги Аксай айылы. Бул жанагы уруштардын, согуштардын бири болгон жер. Бул жерде мындай көрсөтөйүн. Эми азыр көрүп кубанып турам, анткени эки мамлекет өзүнүн чек арасын чечип койгондон кийин мындай көп нерсе өзгөрүп, тартиптер келип, кээ бир элдер өзүнүн чек арасын чызып, мындай тартипти сакталып калды. Азыр Аксайда көрө турган болсок, бул жакта артта мурда ошол уруш учурунда өрттөнүп, азыркы учурда жакшынакай абалга келип, эки четти тосуп койгон. Бул жакта тажик элдери, Тажикстан биздин кошунабыз, биздин жолду азыркы учурда колдонуп, Исфара жана башка жакка өтөт. Анткени бул жер анклав дейт. Мындай сиздерге мындай көрсөтөйүнчү азыр. Ушул чек араны айтууда могул мына сиздерге жөнөкөйлөштүрүп айтайын. Ушул арыктан ар жагы Тажикстан, бери жагы биз, Кыргызстан. Жөнөкөйлөштүрүп. Эми азыр ошол учурда кандай окуя болгон негизи ушул жакта балким ошол урушка катышкан биздин мекендештерибиз чыгып калса, маектешип, сүйлөшүп, сиздерге чагылып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу мекендештер, биз Аксайдагы аксакалдар менен жолугалы десек, бул жакта бүт аксакалдар бир жерде марек болуп аткан экен, ошол жакка келиптир. Биз ушул дал ушул аксакалдарды отургузуп, бул жактан сүйлөшөлү дедик. Бул жакта көпчүлүгү бул жакта атабызды сүйлөп берет деп айтып атат. Ата, дагы бир учурашайлы. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Денсаулык жакшы? Мен жана сиздерди издеп бардым эле, бул жакта экенсиздер баарыңыздарчы? Койдук бияка келдик. Канча жыл болду жашаганыңызга Аксайда? Аксайда жашаганга анчалык көп болду. Сиздин үйүңүз өрттөндү беле баягы урушта? Үчөөтөн кийген баары. Үчөөтөн. Анан үйдүн ичинде эч нерсе калганыбызды полный кийген. Документтер дагы. Документтер да күйдү, үйдүн документтери да күйдү. Анан 2,5 тонна өрүгүм болду, ол дагы күйдү. Шуну үчүн өкмөт бизге ушертип төлөбөдү да.
Hazır hakikaten kambağal yaşayız. Bizim Aksaray'ın kapçıgan yeri, yerimiz az da. Adam başıga bir sotikten hemen mesleğim. Üşürdeyim ne kadar. Sonda ya. 08. Norsaydı sonda. Азыр жашоо кандай болуп атат? Жаңы үйлөр салып бериптир. Үйлөр кандай экен? Жақсы үйді салып берді, рахмат. 300'ün orduğa bir üy salıp verdi. Bola veredi. Ошол жана бирөөрүнөн сурасак, Тажикстан жол салып атыптыр сиздердин ар жагыңыздарга, тоонун боюна. Зыян тийбей эле сиздерге? Dangıldатып, atkızıp atattılar. Şu bugün şu pastan salıp dur. Şu pastan kete tıksaydı. Үйлөр жакшы эле турабы? Üylerdin bana üstü öyle nemilerin koşkan yerde jaraka ketti. Kayın bol kaldı. Жаракка кетип калды. Dangıldatım. Daha bizde olsa gazaptan köşesine atat. Biz özü şu Uruşçuluğu 2 yıl her jakta jurduk yola. Sigandarda kimdin üyünü sıra. Үйүңдү берип тур биз отурабыз жашайт. Азыр башка жакка көчкүлө дегенде каяка көчкүлө деп атат? Ким айтып атат? Каяка барсаңар шаяка барыңар. Кимдер? Şu немелерде губернатор сошулар айтат. Баткендик, Эми тынчыраак жашагыла деп атат окшойт да башка жакта. Жок элем кеде айтыптыр şu. Көчсөңөр, көчөсүңөр, көчпөсөңөр булдозурдап келип сүрөбүз деп. Ошондо айтылганбы? Себеби эмне экен? Көчүргөн. Endi bu yerda tursаңarda dari qo'ysa tosh deyip bir bala bo'lasыңар. Anan chiqib tajik bilan da urushib ketasыңар, ol bul deb şoga barat da ularning maqsadi lekin. Bizdi көчүргөн эле себеби элдин коопсуздугуга деп келип акимдар келип айтып кетти. Мына балдар таш тиет эме деп МЧС ошо жолдон жокор жагына 36 убактылуу деди. Убактылуу көчүп тургула деди. 6 айга деп ошентип айтып атат эме кылып. Биз болсо өзү мына 2-3 жылдан бери энди жашоодун нугуга түшсөк, биздин жайыбызды дагы жылдырып эме кылып атат. Анан биз экинчи үйлөрүбүздү бере элек. Экинчи үйгө макул дедик, анысыга макул деп экинчи үйгө ошо Көкташтан берчү болсоңор, Көкташка жылдырчу болсоңор документ кылып бергиле. Биз кичине болсо ham бояк бияны оңдоп, бекер отурбай энди 6 ай көп убакыт да. Ошо 6 айдын ичинде кичине аяк бияны оңдоп, кичине болсо ham бала жашоого алдыга бизге жылыш болот дедик да. Ошо же отбойник менен эле уруп өтсө дагы болот да. Болбосо жардырса кичине дарыны аз коюп жардырсын. Мисалга мен үйүм границада турат, мен үйүм барып көрсөңөр бүтүн баягыча СССРдин картасы болуп калган, трешина болуп эме кылып. Мамлекет салып берген жаңы үйбү? Жаңы үй. Айнектер сынган. Мына көр, жерди көрдүңбү? Жерди көрдүң, Өрүктөрдү көрдүң, Шуну шиекте өстүргөн элдин кандай экени түшүнүктүү болду, 20 жыл болду. 20 жыл болду ошол өрүктөрдү. Эми көрдүм көзгө. Канча менет кетти дейсиз? Канча менет атпайм. Şu жерде эптеп тиричилик кылып аткан элди өзүң элестетип ала бер. Анан кийин буга мына үйлөр күйдү өзүң көрөсүң. Ооба. О болгон эмен баардыгын билесиң. Ооба. Шунун баардыгы өттү. Бирок мына экинчи конфискация жок болду. Экинчи үй жок болду. Муну карайм. Кыштакта кайетте көрдүң ушу катар үйдө кантип жашап ататтар. Азыр мына жерге мисалы үчүн сарай салайын десе, уруксат жок, ол башканыкы. Кайтыга салат. Бетке сарай сала. Канча шайт айылдагы эл. Мисалы үчүн жыган, мисалы үчүн чарба кылыш керек, эгин эгиш керек, Ошо сиздер эмне кылып жашап атасыздар азыр могу? Ошо сураа мына. Немене жашап атат? Мал багыш керек. Мал багыш керек, сарай керекпи? Сарай керек мал багышка. Малга чөпкө не керек? Жер керекпи балам? Мына мен сага кыскача эле түшүнүп калганын өзүң сүрөттөп жаза бер. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыркы учурда үйлөр сонун салынып, абал тынч. Ошол уруш учурунда ушундай болгон элдин мээнети, элдердин кир тишин соруп, чет мамлекет иштеп салган үйлөрү бүт ушинтип өрттөнүп кеткен. Андан соң мамлекет дароо чара көрүп, элдерге ушундай тегиз бирдей кылып, сонун үйлөрдү салып беришкен.
Ынтымактуу элди душман айланып өтөт, ынтымак жок элди душман аралап өтөт дейт. Артында турган бул эстелик, бөрүнүн эстелиги бул ушул чек ара кызматында иштеп кеткен кызматкерлердин урматына коюлган экен. Эми бул сөздү айтып аткан сиздер мен каякта экенин билдиңиздер болуш керек. Биз 20-53 аскер бөлүмүндө турабыз. Бул жакта бөрү деп атап коюшат. Азыр бизди кучакчайып, жакшынакай мамилеси менен бул жакта биздин кызматкерлер тосуп алды. Сиздер менен чогуу таанышалы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы? Эс бол жакшы. Жакшы. Көрүүчүлөр менен чогуу таанышалы. Аты жөнүңүз, анан кызматыңыз бул жерде. Атым Салижан уулу Актилек. Бул жерде 20-53 аскер бөлүмүнүн командиринин күжүрмөн даярдоо боюнча орун басары болуп кызмат өтөйм. Эми бүгүн сиз тааныштырып аткансыздар демек. Ооба. Канча жыл болду иштегениңизге бул жакта? Бул жерде иштегениме, бөрүдө иштегениме 4 жыл болду. 4 жыл. Буга чейин да башка жакта иштегенсиз. Буга чейин ооба башка жакта иштегем. Эми ушул башталышында сизди бир сурап калайынчы. Эмне себептен ушул кесипти тандадыңыз? Бул жаштык кезден эле өзү мекенге болгон сүйүү күч алчу. Ошонун негизинде аскер болом деп чечкем. 11 классты бүтөөрү менен окуу жайды кайра Бишкектеги жогорку аскердик окуу жайына тапшырып, ошол жакта 2013-жылы аяктагам. Өзүңүз каяктан болосуз? Өзүм Ош облусу, Өзгөн району, Кызылжарба айылынан. Барып келип турасыздар? Барып келип турам. Жакшы. Өргүгө чыккан учурда. Өзгөн дедиңиз, э? Ооба. Өзгөнтөргө бир салам айтып кол сизден. Өзгөндүктөргө салам. Эми бул жерде бүт шарттар болсо керек. Ооба, бардык шарттар түзүлгөн, аскер кызматкерлерине керектүү болгон бардык шаймандар менен, жабдуулар менен аскер кызматкерлеринин кызматына жакшы шарттар түзүлүп берилген. Мисалы эс алууга дагы. Эс алууга жана спорт менен алектенүүгө жана башка түрлөрү менен. Түшүнүктүү. Канча мисалы сиз бул жака келген менен 4 жыл болуп атпайсызбы? Ооба. Негизи бир убакыт менен келесиздер да бул жака, э? Аскер кызматкерлерине болосуң деп. Өзү ротация деген бизде деле бар. 5 жыл деп ченелет. Бир кызмат ордунан 5 жыл отурсаң, башка аскер бөлүктөргө которот. Бизде дагычы. Түшүнүктүү. 4 жыл болсо, анда сиз жанагы Коштан мамлекет менен ызчыда бар болчу экенсиз. Ооба, бар болчумун. Бул жакта 2021ден бери куралдуу кагылыштардын бардыгына эле катышып келатам. Биринчи, эгерде ушундай учур эми болбосун мындан кийинчи, бирок боло турган болсо, бул жер биринчи орунда сиздер. Ооба, биринчи соккуну тозголо турган биз. Бул жерден ошол учурда каза болгондор болгон жокпу? 2022 каза болгондор болду. Ошол шейит кеткен баатырларга арналып бул жака эстеликтер орнотулган. Эскертип турабыз аларды жыл сайын. Ооба. Анда болсо жүрүңүздөр. Бул жакта аскер кызматкерлеринин жатаканасын жана жумуш ордуларын көрсөтүп берсек сиздерге. Жолдош майор топ командиры капитан Олукбекұлы. Эркин тур. Эркин тур. Жүрүңүздөр, анда бул атайын багытта 3-отряддын казармасы бизде. Бул жакта жатаканасы жана башка керектелүүчү кабинеттери бар. Иш ордулары бул тарапта, окуу класстары. Мүмкүн болсо биз окуу класс тарабынан баштасак. Бул жак атайын. Бул жак ок атуу классы, өздүк курам бул жакка кирип сабак өтүшөт. Курал жарактарды жана башка сабактар ушул класста уюштурулат. Өздүк курам менен. Түшүнүктүү. Эми сиздер эми канча жылдан бери жүрсөңүздөр деле баягы куралдарды эми көпчүлүк билишет буларды ойлошот да, бирок сабактар дайыма өтүлүп турат. Дайыма өтүлүп турат. Бул кайталап өзүбүздү билимибизди дагы жогорулатып турабыз. Кошумча жаңы заманбап куралдарды окуйбуз. Замандын талабына жараша биз дагы аракет кыласыздар, а? Жүрөбүз, үстүндө аракет кылабыз. Отряддын ашканасы ичинде өздүк курам колдонгон ашкана бул жагында. Бул жака, э? Ооба, бисмилла. Мен урматтуу көрүүчүлөр, мен тартипти көрүп аябай ушундай суктанып атам да. Столдор мындай тегиз. Жана класска кирип дагы аябай эме болду. Ушул жакта тамактанасыздар, ушул жерде тамактанабыз. Түшүнүктүү. Мен бир суроо бергим келип атат. Ушул бөрүгө кириш үчүн кандай талаптар бар? Мисалы,
Биз интернет тармактан көрүп калабыз го, жана согушкандарды, мушташкандарды ушудан өтсөң анан бул тайпага киресиң деген сөздөр бар го. Бизде да өзүбүзгө керектелүүчү көнүгүүлөр бар. Кириш үчүн кандайдыр бир жаран келсе бизге 3 километр чуркойт чакырымга турник тартынат, жана 100 метрге чуркашат. Андан сырткары курс талматуу деп коебуз. Ошол көнүгүүлөрдү аткаргандан кийин моралдык, психологиялык абалын текшеребиз. Эгерде бизге жарактуу болсо, анда биз ал адамга документтерин топтогонго жардам беребиз өзүбүз. А бирок бул баш кийимди алыш үчүн дагы көп мээнет кылат болушуңуздар керек. Ооба, бул баш кийимди алыш үчүн дагы өзүнүн положениясы бар. Ошол положениянын негизинде биз спорттун түрлөрүнөн тапшырабыз. Жана аскердик кол урушу бар анын аягында. Биз 10 километр чуркап келебиз. Жалпы экипировка менен. Андан сырткары 50 метрге соймолойбуз. Андан сырткары биз курс талматуу өтүп, анан аскердик кол уруш ыкмаларына келебиз. Ошол кол урушту көрүп айтып аткан окшойм анда. Ошол кол уруштан баарын жеңгенден кийин аласыздарбы же таяк жегенден кийин аласыздарбы? Эми ал жерде ар кандай болот. Болгону биз ал нерседе чыдамкайлыгын текшеребиз. Аскер кызматкери. Бир канча убакыт? Ооба. 3 раунд болот. 3 раунд чыдап, эгерде өзү ордунан туруп аракет кылган адамды биз алабыз. Сиз эстейсизби ошол аскердик? Эстейм. Эстейсиз. Ооба. Канча раунд чыдадыңыз эле? 3 раунд чыдагансыз. Ооба. Мен 3 раунд чыдаганым азыркыга чейин эсимде. Кимдин гана эсинде болбосун ал күн. Бул жакта аскер кызматкерлеринин жуунуучу бөлмөсү жана ажатканасы бар. Бул жакта Заманбап экен, чынында. Ысык суу чыгат. Ысык суу, муздак суу бардыгы бар. Бул жак ажаткана, бардык условиялары менен бул жактагы. Ушунчалык тазалыгына баа берип атам да, буну ким тазалайт? Өзүбүздөн нөмөттөр. Нөмөттөр балдар өздөрү, Нөмөт чыгат бизден. Бул жак жуунуучу бөлмө. Могул эле анча-мынча жерде чынында жок да. Аскер кызматкерлеринин кир жуучу бөлмөсү. Атайын кир жуат турган өзүнчө бөлмө бар экен. Ооба. Жүрүңүз. Кир жуучу машинасы, даяр. кургатуучу машинасы бар. Бул жакта аскер кызматкери өздөрүнүн кирин салып, сразу кургатып кийип, ушул жерден чыгып кете беришет. Түшүнүктүү. А мен могу бут кийимдерди карап сурайын деп атам да. Бул кимдики бул бут кийимдер? Бул аскер кызматкерлериники ушул жерде. Өздөрүнүкү да, Ооба, өздөрүнүкү. Бүт окшош экен анан. Мамлекет берген бул жерде. Азыр инженердик ишке тартылган аскер кызматкерлери аскердик бут кийимин кийип кеткендигине байланыштуу бул жакта спорттук бут кийимдер турат. Бул деле аскерлердики мисалы, окшош. Ооба. Кээ бирөөлөр окшош экен, адашып кетпейби деген ойдо. Жок, бардыгы билет өзүнүн ордуларын. Жакшы. Жүрүңүздөр, бул жакта эми жатаканасы, аскер кызматкерлери, эс алуу бөлмөсү. Бул жакта азыркы учурда түндө ушул жакта эс алышат баары? Жок, үйлөрүнө кетишет, жумуш убактысы бүтөөрү менен аскер кызматкерлери үйлөрүнө кетишет. Андан сырткары бул жакта нөмөттө калгандар ушул жакта эс алышат. Бул элге деле кызык болуш керек. Бул матрасы кандай болот болду экен, жатканда жумшак. Жумшак эле. Жумшак эле, сонун да. Жакшы, бардыгы жаңы. Бул дагы жаңы. Бул ушун жаанышат үстүн. Ооба. Мына кармасаң эме го. Мындай жатканда сая тургандай элечи. Бир башкача материал. Өзүнүн бул жакта простинасы бар, үстүнө дагы жаап жаткан. Эко бул жердечи, эки простина. Бирөөнү үстүнө, бирөөнү астына коюшат. Түшүнүктүү. А бул мисалы тетиги столдор эмнеге керектелет? Столдор. Отурганга, аскер кызматкерлери отурганга же формаларын ошол жерге заправка кылганга. Андан сырткары бул шкафтары бар. Ар бир аскер кызматкеринин ачып көрүңүз. Бисмилля. Ушунда илип коюшат. Кийимдерин ушул жака коюшат экен. Ушундай бөрү дейт. Башка сырчакты бир көрүп койсок болобу? Болот. Башка деле отрядтар кудду ушундай эле жабдуулар менен жабдууланган. Окшош иши. Алар окшош иштери бардыгы кызмат орду жана кызматтык имараттардын бардыгы бири-бирине эле окшош.
жүрүңүздөр, болсо сиздерге аскер кызматкерлеринин машыгуу залын көрсөтүп келейин. Мен кире бергенде ушул нерсени байкап калдым. Бул жакта ар бир баатыр жоокердин ысымы жүрөктөрүбүздө бекем сакталат дейт. Бул жоокерлер качан бул дүйнө менен коштошту? Бул биздин шейит кеткен баатырлар 2022-жылы куралдуу кыргыз-тажик куралдуу кагылышууда каза болгон аскер кызматкерлери. Ошол учурда булар ушул жактан чыгып кетишкен да. Ушул жерден чыгып кетишкен. Сиз бар болчуңуз. Бар Бул кишилерди эстейсизби? Эстейбиз. Кимиси менен жакшы мамиледе болчу элеңиз? Бардыгы менен бул жерде ар бирин жакшы тааныйм, ар бир баланы. Булар биздин куралдаштар, булар эч качан унутулбайт. Биздин элесибизде калат. 2022-жылы шейит кеткен баатырлардын урматына бул жака аларды эскерип, эстелик коюлган. Жылда буларды эскерүү кечесин өткөзүп турабыз. Кайсы күндөр өткөрүсүздөр? 16 сентябрь өткөзөбүз жыл сайын эскерип ошол күндү. Бул эми ошол учурда сиз болгондо атпайсызбы? Булар бул кишилерди азыркы эми өтүп барат деп сүрөттөрдүн аттарын окуйсуз да. Анан кандай ойлор келет сизде? Мына ичиңизде бир нерсени ойлоносузбу? Болот кээде ойлор болот. Жакшы балдар эле бардыгы. Шайыр жүргөн. Азыр эстебесең ич атышат. Ошо куралдуу кагылышууда неге мындай болуп калды депчи. Эми бир неме деген сөз бар го кыргыздарда, чептен эрдин күчү бек дегенчи. Эми кыргыздын чеби болуп тургандан кийин эли журтубузга ант бергенбиз биз. Ошо антка бекем туруп жүрөбүз, ушул жерде кызмат өтөт. Ошол эле антына бекем туруп, ушул куралдаштарыбыз да шейит кетти. Азыр биз спорттук машыгуу залына кирдик. Бул жерде аскер кызматкерлери өзүнүн денесин чыңайт, жана аскердик кол урушка аскер кызматкерлери даярданышат. Бул түздөн-түз мага карагандыгына байланыштуу. Мен анткени командирдин күжүрмөн даярдоо боюнча орун басармын. Аскер кызматкерлеринин күжүрмөн даярдыгы жана спорттук дене тарбиясына мен жооп берем. Ошондой эле бул жакта аскер кызматкерлеринин жетишкендиктери бар. Бардык ушул кубоктор ушул аскер кызматкерлеринин жетишкендиктери. Мен ойлоп атам да, азыр Кыргызстандагы эң күчтүү аскерлер бөрүдө окшойт деп. Ооба, адашпадыңыз. Анткени көп чемпиондор бар экен. Кандай чемпиондор бар сиздерде? Азыр бул жерде бизде дүйнө чемпиону бар, алыш күрөш боюнча. 60 килограммдык салмакта. Жана ушу сандадан бар 2 аскер кызматкери Өзбекстандан акыркы жолу 1-чи орунду алып келишти. Бул дүйнөлүк деп атпайсызбы? Бул аскерлер аралыкпы? Же жөнөкөй адамдар да кошулуп барат? Дүйнөлүк чемпион алыш күрөш боюнча ал общий бардык. Жалпы эле? Жалпыдан. Аскер кызматкерлеринин арасында аскердик кол уруш эле болот бизде. Андан чемпиондордун бардыгы ушул бул жакта турган аскер кызматкерлер. Бөрөдө, мындайча айтканда. Аскерлер аралыктагы нелер болуп турат сизде? Футболбу же башка нерселер? Бизде футбол, волейбол болот. Аскердик кармашы урушуу болот. Бизде көбүнчө ушул спорттон гана бөлүштүрүп өткөрүлүп турат. Түшүнүктүү. Анан ар дайым даяр болуш керек. Ооба. Формада болуш керек, мындайча айтканда. Аскер кызматкерлери ар дайым күжүрмөн даярдыкта болуш керек. Өзүнүн дене тарбия жагынан жана башка тараптан өзүн постоянно кармап жүрүш керек. Көрүүчүлөр үчүн дагы, мен үчүн дагы аябай кызык болду. Артта ушул жерде дагы маданият үйү бар экен. Бул жакта кандай иш-чаралар өтүп турат? Бул жакта концерттерди уюштурабыз, кино тасмаларды алып келип көрсөтөбүз. Жабык көрсөтүүлөрдү бул жака. Бул жакта патриоттук сезимди ойготкон нерселерди бул жакта уюштурабыз. Маданият үйү. Мындай алып барчу жана башка нерселер болобу сиздерде? Бар, алар деле болот. Өзүңүздөрдөн чыккан? Өзүбүздөн чыгат, же башка сырттан концерт коюп келсе, жарандык эле адамдар келип, ошолор менен чогуу уюштурабыз бул жакта. Мына ушундай достор, аскердик кызмат, бул жерде жүргөн ар бир кызматкердин эмгегин, сиздердин эмгегиңиздер мындайча айтканда эл баалайт.
эч качан унутпайбыз, баалайбыз. Эң башкысы мамлекетибизде тынчтык болсун. Сизге чоң рахмат. Сизге дагы рахмат. Үйүңүзгө Келип кеткениңиз үчүн. үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Анан ушул аскер кызматкерлердин жубайлары аябай күчтүү айымдар болот. Анткени ушундай күчтүү эркектердин аркасында күчтүү айым турат дейт. Ишиңиз ийгилик болсун. Рахмат. Сиздерге дагы кош келипсиздер дагы. Урматтуу мекендештер, мен турган жер Төрткөл деген көл. Бул жер ушул асты 7 кабат полиэтилен менен салынып, жасалма жол менен курулган көл экен. Аябай мындай мен үчүн чоң жаңылык болду. Бул көл кайсыл жактан келет? Ушул Галанойдон алып келип бул жерге топтолот экен. Анан эң башкысы бул жерден Баткенге карап кетет экен суу, камсыз болот. Анан бул жагы 1000 өркө чейин дейт. Айтор көлдүн чоңдугу аябай чоң. Мекендештер, биз Аксайда айтылган Карабак айдына келдик. Ушул бул жерде болжол менен бир 14 түтүн болгон. Бул жерде тажиктер жашап, ошол учурда кандай абал болгон, кантип чечилген, азыр бул жактын тургуну менен сүйлөшөбүз. Мен турган үй, бул жерде азыр тажиктер эч ким жашабайт, үйлөр бош калган. Бул жер болсо бир союз убагында штабтар болгон экен. Баягы бригадирлер, ишчилер ушул жерге келип баарлашып, ушул жерде маселе чечилген экен. Ушул чек аранын түбүнө жашаган биздин мекендешибиз, жердешибиз абабыз турат. Сиз менен таанышып алалы, аты жөнүңүз? Мен атым Шамшидин, фамилиям Жарматов. Карабак айылынын тургуну. Канча жыл болду бuyакта жашагыңыз? Мен ушул жерде төрөлгөм. Ушул жерде төрөлгөм, ата-энем ушул үйдө эң кичүү балам. Үйдө ушул мен. Сизде? Ооба. Жакшы. Мен артымда турган бул жак мурда Тажикстан. Тажикстан болчу да эми? Бул тарап Тажик Республикасынын Ляккан айылына караштуу коргончо участкасы болгон. Айыл ошол жерде тажиктер жашачу. Мына караң, эми тосмо жок болсо, эч нерсе жок болсо, сиздер эми мынтип өтүп мал кайтарыппы же мындай катташып жүргөнсүздөр да? Бүгүнкү күндө ушул чек ара маселеси чечилгенден кийин ошо алмашуу жолу менен тажик тараптан бул ушул коргончо участкасы биз тарапка, Кыргызстанга өттү да. Мен эң ушул көчөдө Бактыбаев көчөсү деп коет. Кыргызстан менен башталчу ушул Бактыбаев көчөсүнүн бирден ушул мына үй меники. Сизден Кыргызстан башталчу экен да көрсө. Ооба. Эми кооптуу эмес беле мындай коркуу сезим? Ой, ал күндөрдү эстегим келбейт. Бирок өтө аны айтпай эле койсом болот дейм. Бүгүнкү күндү ушул жакшылык күндөрдү айтып бере берейин силерге. Макул. Ошол чек ара маселеси чечилгенден кийин өтө сүйүнүчтүү болдук. Ушул баары бир ушул маселе чечилиш керек болчу да. Кандай болбосун, Кандай болбосун, чек ара маселеси өтө биз үчүн, ушул чек арада жашаган жашоочулар үчүн өтө муктаж болчубуз да ушулга. Анан чек ара маселеси чечилип, бүгүнкү күндө азыр кеңири ушул болуп, мына Тажикстан тараптан өткөн айылдарды айыл да эми бизге азыр. Эми бул кайсы айыл болуп калды? Аты эмне болуп калат эми? Так, бул Карабакка кирди да эми. Ооба, Карабак айылы деп атабыз. Биз мына көчөдөгүлөр менен сүйлөшүп, ушундай кеңешип Ак Бата деп. Ак Бата. Ак Бата деп. Карабактын ордуна. Жок, биздин көчөбүздүн атын Ак Бата деп коюп деп ушундай. Азыр биз кеңешке, айылдык кеңешке сунуш бергенбиз. Ушул Ак Бата болсун деп. Жакшылыкка болсун деп. Жакшы. Мен айтай турган нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, жанагы Аксайдагы биздин аксакалдар айткан Карабакка баргыла деген айыл ушул. Мурда тажиктер жашаган. Бул канча түтүн болжол менен болчу? Болжол менен бул жерде 14 үй бар. 14 эле экен, 14 үй бар. Анан бул жерде ушул алдын союздун маалында бул жер ушул иштемчилер келип бригада деп коет. Ушулда биринчи бригада деп ушул совхоз маалында ушул биринчи бригада коргончо участкасы болгон. Ушул жерде жергиликтүү ушул эмелер, кошуналар тажиктер болгон. Азыр эч ким жок.
Кимдер келет экен белгилүү? Бүгүнкү күндө эч ким жашабайт. Анан азыр бизге өткөн үйлөр боюнча аны ушул служебный кылабыз деп атат. Мисалы үчүн мугалимдерге, милицияларга, ушундай эки жактан келгендерге ушул кызмат үйү кылып. Кызмат үйү кылып, Ооба. Эми ал лотокто айтып берип койбойсузбу? Ооба. Алдын ушул мына турган лоток условный граница болчу. Сөз менен. Ооба. Ушундай граница болчу. Мына жерде ушул жерге коюлуп, анан бул жерде мени Ушул забор. забор. Мында көрсөткөндө мына караңыздар. Чек ара ушундай болчу. Могул Тосмонун бул жагы Кыргызстан, ушул абабыздан башталат, а бул жагы Тажикстан. Могул жерлерде Тажикстан болчу да? Ооба, Тажикстан пайдаланчу бул жерлерди. Бүгүнкү күндө азыр бизге өтүп, ушул мына объекттер бардыгы соц объектке калтырылды. Келечекте Кудай кааласа, мен дагы ушул эле айылдын ортосу болуп, центри болом деп сүйүнүп отурам. Ушул күндү көрмөк экенсиз. Көрүп Алла Кудайга шүгүр. жеткириптир ушул күнгөчү. Түшүнүктүү. Сизге рахмат, юбилейлик бакыт каалайбыз. Айылдын арты эмес, алды эмес, мындан ары ортосу болуп жүрөбүз. Айтканыңыз бар келсин. Урматтуу мекендештер, азыр биз жаңы түшкөн жаңы айылга келдик. Бул айылдын аты Достук. Буга чейин ажообуз өзү келип, бул айылдын ачылышын кылып, үйлөрү кандай абалда, бул жакта жашоо кандай болуп атат, сиздерге чогуу көргүлүү. Бул жакта тургун бар. Бул жакта мурунку Достук айылынын тургуну, көчүп келген жаңы абабыз. Ассаламу алейкум. Кандай? Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Келиңиздер меймандар. Амансызбы? Денсаулыгыңар жакшыбы? Шүгүр, өзүңүз. Аманчылыкты. Шүгүр. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Ай рахмат. Биз көрүп сүйүндүк, аябай. Сон айыл түшүптүр. Рахмат. Атыңыз ким аба? Мен эски Достуктун жашоосусу, азыр жаңы Достукка көчүп келип, жаңы Достук деп аталды. Ошол жердин тургуну болом. Тургуну. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Исмайыл Кунбазаров. 60-жылы Исмайыл туулган. Жылым чычкан. Жакшы. Эски Достукта канча жыл жашадыңыз? Эски Достукта өмүрүм 65 жылдык өмүрүм эски Достукта өттү да. Анан ушундай экен, тагдыр экен, ушул жака көчүп келдик. Ал жакта өзүңөр билесиңер, Тажик-Кыргыз чек арасында туруп, эң коопсуз болгон жер Достук эле да. Тажикстандын кире бериш жери биздин айыл болчу да. Эң кооптуу, эң эме жер эле ошол. Мындай сагынып атасызбы айылды? Айылды эми тагдырга баш ийебиз да, сагынабыз да. Туулуп өскөн жерибиз, ата бабаларыбыз ошол жерде коюлган. Биз эми негизи ушу ата бабаларыбыздын коюлган жерлерин таштап келгени өтө өкүнүчтүү да. Ошолорду эстеп кичине кайгырып турабыз. Анан тагдыр экен ушул жака көчүп чыктык. Жашообуз жакшы. Мына өкмөткө рахмат, Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке, ошол кишилердин демилгеси менен мына жаңы үйлөрдү салып берди. Жашообуз жакшы. Мурунку эски Достукка караганда кандай болду шарт буякта? Эски Достукта да эки жолу өрттөндү. Биринчи жолу өрттөнгөндө бир айылдын жарымы өрттөлдү. Кийин анан туркиялык ишкерлер 7 үйдү салып берди эле. Анан 2 жыл өтүп өтпөй эле кайра тажиктер кол салып бүт айылды өрттөп жиберди. Айылда жашоого шарт жок, үй болбой калды, туруп калды. Анан ушу Камчыбек Ташиев границаны эме болгондон кийин ошо кишинин демилгеси менен, Садыр Жапаровдун демилгеси менен кайрадан ушул сыяктуу кылып бизге жакшы шарттар түзүп, үйлөрдү салып. Бул жакта эми байыбы, кедейби, эмне болсун да тегиз болуп тур баарына бирдей. Баарына бирдей болду. Жакшы. Эми баарыбыз деле жакшы, жашообуз жакшы. Кудайга шүгүр. Жакшы. Анда үйүңүздү көрсөк болобу мындай? Шарттар кандай болду? Киргиле. Суу бар. Суу бар. Жашообуз жакшы. Жергенен келгенден бери ушул жерлерди берди 20 сөттүктөн. Арткан үйлөрдү өзүңөр салып аласыңар деп дагы 10 сөттүк кошуп берди. Жакшы болуптур. Бул жака эмне отургуздуңуз?
Бул жака мөмө жемиштин баарын отургуздум. Алма, өрүк. Өрүк, ак өрүк, алиги өрүктөрдүн сорттору бар. Сортторун койдум. Анан курма, гилас, Буюрса бияк шаптолу. бак болот экен да? Кудай кааласа, мен азыр учурда мына таштуу жер экен. Таштак жер экен, таштарды тегиздеп кичине айтты жер семирчкич алып келдим. Ошолорду салып Аракка эмне салып атасыз? мына ал жака бул жака Өзүңүз салдыңызбы? Мында мен кичине балам экөөбүз эме да бирге жашайбыз да. Ал азыр пас жакта квартирада турат. Анан мен мына ал жерге өзүмө аялым экөөбүзгө временка жасадым. Экөөбүз мындай жылуураак жашайлы деп. Мына аркы жакта сиздикиби? Жок, мына таш төгүлгөн жерден ортодон тош керек экен, а? Үйдүн артынан 3 метрден кийин башка болот да. Жакшы. Үй жакшы болуптур. Киргиле үйгө. Жүрүң. Бир көрөйлү үйүңүздү анан. Элге да кызыкта көрбөгөндөр бар. Ооба да. Кандай болду экен деп. Үйгө киргиле үй менен таанышкыла. Бисмилlah. Мен азыр жумушка чыктым эле. Келиңиз ага. Кире. Бул жака кире бериш. Бул жак кире бериш. Коридордо эби. Мынабы зал. Свет күйөбү? Күйөт. Ана. Ого. Күйөт. Канча комнат? Бул спальный. Бул жактар, а? Душ. Кирсе кирем болот, мына. Бир көрүп койгом. Көрүп. Ого. Биягы. Мынакей. Бүт Аристон бар, бүт душ бар, кир жугуч бар. Ажатканасы да ичинде экен. Ичинде. Өтө шарттуу. Мында кече аялым кичине эме болду эле, экөөбүз бул жакта Ажат бияк спальня экен. спальный. Бул жагы да спальный. Биякта бош комната экен, а? Ооба. Ремонту жакшы экен. Ремонт өтө жакшы. Сон. Бул жагы ашкана. Бисмилlah. Ашкана. Бул жагы ашкана. Холодильник, нол, ич бардыгы мамлекет кылып берди, өзүңүздөр салдыңыздар? Жок, өзүбүз салдык. Өзүңүздөр, а? Эме 1 миллиондон акча берди эле, ошону иштетип үйлөрдү керектүү нерселерди алып алдык да. Жакшы. Бул жагы эме. Бунун ичинде да барбы? Отоплениясы бар бул жагы. От жагып атасыздар. Кыш жагып Кыш менен от жагып чыктык. Отопление. Бул жагы кладовка. Бул жагы продукттар сакталган. продукттар күйбөйт экен да. Сон. Анан бул дагы кладовка. Бул дагы өзүнчө бир комната. Өзүнчө. Мына Бул зал. чоң зал. Тосконго. Бул конок тосконго. Кичине беттерде эме бар. Бул полдор көтөрүлүп кетип. Кичине ремонт бар. Жакшы. Сон болуптур. Жакшы. Өкмөткө рахмат. Ыраазсыздарбы иши кылып? Биз ыраазбыз. Өтө ыраазбыз. Бала чака көнүштү. Бала чакалар баары үйлүү жайлуу болуп. Келип кетти, бул жака көрүшүп. Көрүшүп, беттерде той болду, той кылдык. Туугандар келишти. Туугандарды чакырдык. Жашообуз жакшы, Аллага шүгүр. Жакшы. Мурда баягы эски достукта Тажикстан өтчү эле да жолуңуздардан, туурабы? Анан тажиктер менен канча жылдан бери ошол жерде жашадыңыздар? Катташып калган тажиктер бар беле? Ооба. Эме тажик, кыргыз бир убакта той маарекелер кылчубуз да. Чогуу. Той маарекеде биз тажиктер кылса тажиктерге барат элек, тажиктер кыргыздарга келсе кыргыздарда конок кылат элек. Бирок алардын шарты биздин шартыбыз башка да. Мындай той маарекелерде. Салт башкачараак. Салт башка. Ошолордун салтыга ham көндүк. Досторубуз бар эле, канча мен менен бирге өскөн досторум бар эле, олорду да сагынып калдым. Бирок алар кылган жок. Муну эми жогорудон бийликтен болду, кандайдыр. Эме
жаман улут болбойт, жаман адам болот дейт. Ошондой. Ошондой. Жакшы ата. Жашоо. Эми мындан ары тынчтык болсун мамлекетибизде. Тынчтык болсун. Мына чегараларыбыз айрыкча биз өтө кубанычта болгонубуз граница тосулган да. Зым менен тосуп, азыр бири-бирибизге мындай барды келди жокко тынч жашап калдык да. Эми бир нерсеге жетиш үчүн бир нерсени беришибиз керек. Эң башкысы чечилип калды. Чечилди. Мамлекетибиз тынч болсун, сиздер бар болуңуздар. Биз баягыда уруш болгондо бул жака келе албасак дагы жүрөгүбүздө болдуңуздар. Элибиз бүт сиздерди ойлоду, эмне болду экен деп. Эң башкысы аз көрүп сүйүнүп атабыз, жакшы шарттар болуптур. Мындан ары эми үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Оорубаңыз, неберели чеберели болуңуз. Биз дагы келип ушинтип Кыргызстанга жайылтып, ушу биздин жашообузду кандай экенин билдирип, мына биз өтө ыраазыбыз. Бүт Кыргызстанга да рахмат. Кыргызстаныбыз өнүксүн, Садыр Жапаров, Ташиев өнүксүн. Ошолордун демилгеси менен болду. Канча жылдан бери чечилбеген маселени чечип койду да. Биз сого өтө ыраазыбыз. Рахмат. Чоң рахмат ата. Бар болуңуз. Тынч болгула, эми чай ичели.